Париждеги олимпиадалык оюндар дал кызуусуна келди. Утканы деле ыйлап атат, утулганы деле ыйлап жатат. Ал эми эзели утулбаган деген кубалык күрөшчүсү Лопес дегени чолчойгон чокоюн ырымдап чечип туруп, Париждин чоготосуна калтырып кетти. Шералинин чокоюнда эскертип берип. Бирок ал эми европалыктарга таң албай койуш керек. Кийин ушул чокоюндун баасы аукциондордо миллион долларга чыгып кетсе таң албай койгула. Ушунака. Эсептеп калды. Мен болсо 3 күнөн бери күрөш көрүп атам. Биздин күрөштө күрөшүшпайбы? Парвиз Беттик Мохаммед Ибрахим Эль Саетти 9-0 эсебинде утту. Андан соң молдовалык Валентин Петичти 3-1 айырма. Бирок негедир биздин балбандар ыкшоо күрөшүп атат. Шайлары жок сыяктуу, жер көз бары. Мисалы кече мээрим күрөштү эле башы белгиси баш көтөрткөн жок. Мындай айтканда американканын башы биздин мэриmin башынын үстүндө жүрдү. Мен ошону даана байкадым, билбейм сен кандай көрдү. Моюна кучактап эле башынын башына чалып эле баш көтөртпөй койду. Ушундай эле сезилди мага. Билбейм сен кандай көрсөң ошондой көрдүң, мен ошондой көрдүм. Башкалардын эле шай жок да биздин барестердин. Үмүтүбүз ошо боксердо го жана Мунарбекте. Былчылата бир соғып туруп, бир алтын алса экен.